биздин азыркы учурда көп коллегалар, врачтар чынын айтканда фарм представительдердин берген маалыматтын негизинде иш алып барып атат да. Фарм представитель келет, мына жаңы препарат чыкты биздин компанияда, өтө сонун таасир берет, назначение кылыңыз, пациенттериңизге сунуштаңыз, мындай таасир берет. Ошол маалымат менен чектелебиз дагы пациенттерге сунуштай беребиз да. Чыныгы далилденген медицинанын негизинде иш алып барган врач ал изилдениш керек. Мисалы кайсы бир диагнозда, кайсы бир ооруда кайсы дары азыркы 2025-жылы мисалы дүйнө жүзүндө эң эффективдүү жана коопсуз деп эсептелип атат. Ошонун баарын карап, анан ошого жараша дарылоо ишин жүргүзүү керек да. Фарм бизнесте аябай чорнолор көп деп уккам да. Анан мындай айткандарды могут и завалить деп, өлтүрүп деле кетиш мүмкүн деп. Сизге айтып атсаңыз, сизге угрозалардан коркунуч барбы? Мен бул нерсени 4 жылдан бери айтып келип атам. 4 жылдан бери айтып, сетевиктер менен күрөшүп келем. Мисалы ушул далилденбеген дарылар жөнүндө элдин сабаттуулугун жакшыртайын. Мен бул жерде күчүм жетпейт. Фарм компаниялар токтотуп койгонго. Бирок мен бир нерсеге күчүм жетет. Ал элдин мээзин өнүктүрүп, сабаттуулугун өнүктүрүп, элдин талабын күчөтүү. Эгер биздеги эле карапайым калк врачка барып, урматтуу доктор, мага рандомизированный клинический контроль исследованиядан өткөн препарат жазыңыз. Мага ушундай кандай гана дары жазбаңыз, мага түшүндүрмө бериңиз. Мен ушундай далилденген медицинанын негизинде дарылангым келет. Жөн эле бир нерсени жазып берип койсоңуз, мен ал менен дарылангым келбейт деп талап кылса, любой врач все хорошо, уникальный пациент экен деп туруп изилденип жазып берет. Көрдүңүзбү, бул жерде менин позициям бул фарм компанияларды жок кылып эмес, же башка ал бул невозможно нерсе. Бул нерсени мен эмес, жада калса бийликтегилер дагы жок кыла алышы мүмкүн эмес да.